айталық деп бұл жерден жоғылдық. Сіздер чоң іс жасадыңыздар. Әділеттілік үшін болған глобалдық тынымсыз күрөшкө чоң салым коштук. Сіздердің ішіңізде Дүйшөн экөөбүздү эле бошото алуу менен чектелген жок. Кыргызстанда жалпы әділеттіліктің орношуна салым коштуңуздар. Ошон үчүн бизден башка адамдар да ошон үчүн. Башкаларынын да иши бүгүн эртең биз кайра каралат деп турабыз. Мына ушундай бир чоң тарыхый толкун жараттыңыздар. Сіздерге чоң рахмат. Арыбаңыздар, шарчабаңыздар, ардайым ушундай кайраттуу болуңуздар. Каныбек байке сөз сүйлөйүн деп аткан экен. Каныбек байкеге сөз берип койсок, анан ошону менен жолугубузду жапса. Каныбек байкенин ким экенин мен билген эмесмин. Соттун жүрүшүндө үнү үркүрөгөн, сөздөрү, ойлору таамай, кара чипки ийген киши сүйлөп атканын угуп ыраазы болуп атканбыз. Мына азыр биз анын ким экенин билебиз. Каныбек байке коомдук ишмер, президент менен да жолугуп жүрөт. Бул атамекенин согушта курман болгон жертештерибизде дарексиз болгон адамдарды издеп таап жүрөт. Мен ойлойм, Каныбек байке мына залда отургандар мүнөздөчү, баарыбызды окшош жагыбыз бар. Баарыбыздын мүнөздөчү бир сапатыбыз бар. Баарыбыздын мүнөздөчү сапат Каныбек байкеден ачык көрүнүп турат да. Мен ушул мактанып, сыймыктанып айта алам. Каныбек байке жакшы көрбөсө дагы көзү менен, бирок совсем көрбөйт. Чындыкты, адилеттүүлүктү жүрөгү менен көрөт. Эгер адамдын жан дүйнөсү болсо, ага 2 эмес 4 көз көрсөң дагы эл көргөн чындыкты көрбөйт. Анан ошолду эле отуруп калбастан, көзүн көрбөйт эле отуруп калбастан. Бүт кымыш өлкөлөрүн кыдырып, дайынсыз жоголгон биздин батырларыбызды таап, адилеттүүлүк үчүн Кыргызстанда калкпай күрөшүп жүрөт. Биз сиздер баарыңыздар Каныбек байкеге окшогон адамдарсыздар. Биз ушул сапатыбыз бизди бириктирет. Ушул сапатыбызды биз калыпташабыз. Азыр коштошуп атсак дагы, мен арыбаңыздардын туугандар, Өмөкө сизге рахмат. Мына сөз берип атасыз. Сиздин колуңуздан микрофонду алып сөз сүйлөшүп сыймык. Жанагы президент айтканча, президенттин болгон сыймык алгандай болуп атам мен. Анан эмеке, Дүйшөн, мен биринчи нерсе ден соолук каалайм. Ден соолугунан да бекемдик. Күрөш алдыда. Мына ушул жерде отурган Атамекен партиясынын мүчөлөрү, Атамекен партиясын колдоп жүргөн адамдар чоң болуп турат. Бул ушул үйгө барын батырыш кыйын. Ошондуктан мен ойлойм, ушул кичинекей үй бул Кыргызстандын макети. Анан ошо кыргыз эли ушул жерде мына колдоп отурат деген демени элестетип атам өзүмчөчү. Анан мен ойлойм, азыр Кыргызстанда ушундай эле ду деле сөз болуп атат. Өмүрбек Чиркешев, Дүйшөн Тозакбаевич, Атамекенчилер чогулуп майрамдашып атыптыр депчи. Мындан 9 ай мурун ушул жерде чогулуп биз Өмөкемдин 60 жылдыгын белгилеп атканда анда деле бир кубангандай болуп атканбыз, бирок толук эмес болчу. Баары бир ичибизде мындайдыр кандайдыр бир кайгы капа болуп турганда, мына бүгүн болсо тиги сырттан келатканда эле кол берип учурашып атканда салам алейкум деп эле баарыбыз бири-бирибизди куттуктап майрамдар менен деп аттык. Бул жакшы нерсе, жакшы жашаган. Буюрса майрамдар да калды да, сөзүн кыскартайын. Биз мисалы митингтерде жүрүп, соттордо жүрүп, кайсы жерде жүрбөйлү бизге жеңил болгон. Жеңил болгон бизге. Себеби дегенде биз билгенбиз. Өмүрбек Чиркешевичтин
Дүйшөнкул Тезекбаевичтин, Аида Салянованын, Алмамбет Шыкмаматовдун, дагы башка атамекенчилердин күрөш жоктугун биз билгенбиз. Бул жалган жала. Калп. Ошону биз билгенбиз, ошондон бизге жеңил болгон күрөшүш. Мына күрөштүн жыйынтыгы бүгүн келип отурат. Урматтуу туугандар, жана мына бери жаш акын жакшы айтып кетти, бери жамгырчылык болсун деди окшойт. Чындыкты жеңип болбойт эч качан. Добро не проигрывает никогда. Добро всегда побеждает. Просто у добра нет кулаков. Он не наглец. Поэтому он добро. Өмүрбек Чекешевич дайыма кечирип жүрөт адамдарды. Асайбайын айтты да. Каныбек Өмүрбек Чекешевич ушундай киши. Билип турса дагы душман экен. Ошону кечирип коет. Ал великий педагог депчи. Мына Өмүрбек Чекешевич ошо педагогдун көрсөтүп атат. Кыргыз элине, жаныбыздагы кошуналарга демократиялык эркин мамлекетти курабыз деп, мыйзам үстөмдүк болсун деп, өзүнүн да өмүрүн аябастан, ден соолугун аябастан күрөшкүлө кыргыздар, күрөшкүлө деп. Азайган сайын күчөгөн, түгөн сайын түгөнгөн сайын түдөгөн кыргызбыз деп. Ошондуктан Өмүрбек Чекешевич, Дүйшөнкул жана атамекенчилик баарыңарга мен ден соолук каалайм. Жана мен айткандай эле күрөш алдыда демократияны биз орноткон жокпуз, демократиянын башатындабыз, ал биздин максатыбыз. Баарыңарга ден соолук, дагы бир жолу куттуктайм сиздерди. Рахмат.